Мен Омуркул Жолушалы. Мына Кудайга шүгүр, менин да иштегениме 45 жылдан ашкан күндөрүн иштедим Кыргыз-Нефтиде. Пирмат Исхак көп деген зыян келтирди бул Кыргыз-Нефтиге. Башчы болбой эле бул Кыргыз-Нефтини жок кылып туруп, өзүнө менчиктештирген деген схеманы ойлоп чыгып, ошого баратмак эле. Кийин бул кетип калды, Кыргыз-Нефти калып калды. Мына мисалга айтканда, мен иштеген эле Эңгуду деген жерибиз бар, Кыргыз-Нефтинин. Ошо Кыргыз-Нефтинин Эңгуду деген жерин крышасы, кыргызча айтканда чатыры, ошо зданиянын чатырын бузуп, турба менен жасалган крыша болчу, шейпурдун түбүндө турба менен коюлган. Аларды бузуп, мына алабукага алып барып туруп, азыр спорт зал салып берди. Ал ошол крышада темир турбаларды специаль кылып туруп, алабукага спорт зал салып берди. Андан тышкары, мына Чүй облусунда Шопок деген жерибиз, биздин перевалчы база бар эле, 5 гектарга жакын. Ал жерди менчиктештиребиз деп арзан баада башка бир фирмаларга эптеп карыздын эсебинен деген шылтоо менен буларга өткүзүп беришти. Булардын кылган кылыгын айта берсең, иш көп. Мына аксакалдар атынан келип отурабыз. Ошол кылган нерселерин Кыргыз-Нефтинин балансына өткүзүп берсин бардыгын. Заводдун балансын заводко өткүзүп берсин. Биз өзүбүздүн өмүрүбүздү тобокелге салып чыгып атабыз. Бизге эмне кереги бар? Биз мына Кудайга шүгүр ушу Кыргыз-Нефтинин нанын жедик. Мына балдарыбыз, неберелерибиз иштеп атат. Ошолор иштесин, Кыргыз-Нефтинин келечеги кең.